Арабызда bir insan бар. Ал аруу ниет, берилгендик менен кызмат кылды. Айланасындагы адамдарга мээрим төктү. Аяр мамиле жасады. Башкалардан обочолонуп, татыктуу жашоо кечирип, өрнөктүү өмүр сүрүп келди. Кадыр баркын бийик тутуп, жүрөгүнө кыргыз атын бекем сактап, мекенчил, даанышман инсанга айланды. Айтылган асыл сапаттардын ээси, эл арасында жүзү жарык, аброю бийик, барктуу инсан Балтагул Нурумбетов. Балтагул агайыбыз быйыл 75 жаштын белине чыгып, басып өткөн байсалдуу жолуна сарасеп салууда. Аталган бейне профессордун мааракелүү майрамына арналат. Назар салыңыздар. жылы 1 февралда Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Кызыл Сеңир айылында Нурумбетов Балтагул Аттокурович жарык дүйнөгө келген. Атасы Аттокур колунан көөрү төгүлгөн уста болсо, апасы Жийде өтө пакиза, боорукер жан болгон. 3-1 туугандын кичүүсү болуп, балалыгынан ата энесинин таасири менен усталыкты үйрөнүп, музыка дүйнөсүнө аралашып, мандолин, аккордеон, комуз, баян ойногон. 8 класска чейин Кызыл Сеңир мектебинде окуп, 11 классты Жалпакташ мектебинде аяктаган. Бул учурда совхоздо жумушчу, комсомол комитетинин катчысы, клубтун башчысы, ал тургай мектепте да мугалим болуп иштеп жүргөн. Кийин Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун орус тили адистигине окууга тапшырган. Студент учурунда дилгирлик, өжөрлүк менен мыкты окуп, Лениндик стипендияга жетишкен. Коомдук иштерге да активдүү катышып, комсомолдук, профсоюздук уюмдарга жетекчи болуп дайындалып, студенттик скамейкадан облустук партиялык кызматка секирген. 1972 жылы артыкчылык диплому менен окууну аяктап, институтта мугалим болуп иштеп калган. Эмгек жолунда өтө көп жогорку жана жоопкерчиликтүү кызматтарды аркалап, барган жерин гүлдөтүп, майнаптуу натыйжага жете билген. Мен айтсам болот, Балтагул Аттокуровичтай замандашым менен сыймыктанууга толук укугум бар. 55 жыл жакшылык жамандыктарда бирге болуп келиш оңой эмес. Андан кийин мындай Балтагул Аттокуровичтин артыкчылыгы ошол институтту бүткөндөн кийин эле шаардык, областтык бир топ жооптуу кызматтарда иштеп, партиялык, анан аткаруу комитетинде ошондо өзүнүн ишке болгон жоопкерчилигин байкаса керек, жогорку бийлик өзүнчө белгилүү деңгээлде областтык жооптуу кызматтарды сунуш кылып, мисалы профтехобразование, кесиптик техникалык башкармалыгынын башчысына кызмат беришти. Андан кийин областтык билим берүү тармагында 2 жолу кайра келип башчы болуп иштеди. Кара Суу районунда элге билим берүүнүн башчысы болуп иштеди. Областтык партия комитетинде ал убакта губернатор десек болот, губернатордун орун басары болуп иштеди. 1975 жылы Ош шаардык партиялык комитетте инструктордук кызматта иштесе, 1983 жылы Оштогу технологиялык техникумуна, азыркы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетине директор болуп дайындалып, жаңы окуу имаратын жана 600 орундуу жатакананы куруп, ишке киргизген. Аз убакыт арасында техникумду республикага таанытып, мыкты кадрларды даярдап чыгууга жетишкен. 1987 жылы облустук кесиптик окуу жайлар башкармалыгынын жетекчиси, облустук партиялык комитетинин сектор башчысы кызматтарында иштеген. Мен айрыкча белгилерим, агартуучулук менен бирге, коомдук саясат менен бирге илим жагынан да өзүнүн көндөгүн көрсөтүп, кандидаттан кийин докторлук диссертациясында ийгиликтүү коргоп, жогорку окуу жылдарында ошол иштиктүү иштеп жатат.
Анан кайрадан азыр мына чогуштуп атабыз. Ал Кыргызстан Халк Ассамблеясынын Ош областтык ошону жетектеп келүүдө. Жаш кезинен билимге кызыгып, илим ортосуна түшкөн Балтагул Нурумбетов кезинде Москвадагы жогорку партиялык окуу жайга барып, дагы 5 жыл билим алып, тарых илимине кызыгуусу арткан. Ошондуктан жетекчилик, уюштуруучулук кызматтары менен бирге илимий изилдөө иштерин да бирге улантып, 1990 жылы жумушчу кадрлардын маданий техникалык деңгээлин көтөрүү боюнча кандидаттык диссертациясын жактаган. Айрым окумуштууларга окшоп, үзүнүп, булкунуп, көрүнгөн жерге барып эле мен бармын деп мурдун тыга койбогон. Өзүнүн ордун билген, деңгээлин билген, салмагын билген, тарых илимдеринин доктору. Тууган катары мына кече жакында Кызыл Сеңир айылында өзү кирип, өзү туулуп өскөн үйдү, ошону айыл өкмөтүнө балдарга детсад кылып тартуулады. Мына ошонун өзү эле ошо туугандарына боорукерлик кылып, балдар бакчаңар жок экен, ушу менин үйүм алып балдар бакча кылып иштеттирип алгыла деп, ошолорго күйүмдүү болуп жардам берип отурат. Андан тышкары мечит салдырып берди, мектеп оңдолуп атат. Бир көзүрмемдин ичинде ушундай чоң, бийик, терең, узак, кең адамды бир 2-3 мүнөттүн ичинде сүрөттөп айтуу кыйын. Эң негизгиси айтарым, ата болсоң, кайната болсоң, дос болсоң, туган болсоң, илимпоз болсоң, мамлекеттик кызматчы болсоң, Балтагул Аттакуручтай бол дегим келет. Ал эми 1991 жылы Ош облустук билим берүү башкармалыгынын начальниги болуп дайындалган соң, билим берүүдөгү инновациялык мектептерди ачууга баш ачкан. Облустагы бардык гимназия лицейлер, түрк лицейлер дал ушул Балтагул Нурумбетовдун демилгеси менен ачылып, учурга чейин жогорку потенциал менен иш жүргүзүүдө. Ошол кезде окуучулардын патриоттук сезимин, улуттук духун көтөргөн Манас, Семетей, Сейтек жаш өспүрүмдөр уюмун түзүү идеясынын ээси да Балтагул Нурумбетов болгон. Бул демилге Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атайын чечими менен колдоого алынып, республикага жайылтылган. Мындан агайдын алдыны көрө билген кыраакы мүнөзүн байкасак болот. Муну силер билбей калдыңар. Мектепте окуп жүргөндө октябрят деген сезим болчу. 1-2 класста. Мен октябрятка өттүм деп ата-энеси сүйүнүп келчү. Октябрят деген эмне десе, жакшы окуш керек экен, таза жүрүш керек экен, улууну урматташ керек экен. Анан пионерге өттү. Пионерге өткөндө мен ата мекен үчүн кызмат кылам, экологияны сактайм. Мен даярдык көрөм ата мекени сакташ үчүн деп. Анан комсомолго өттү. Зоя Космезамянский дегенде, Кашевой дегендердин мисалында биз тарбияланганбыз. Чолпонбай Төлөбердиев дегендер, Матросов дегендердин, булар мамлекет үчүн жанын берген адамдар. Биз ошолдукта тарбияланганбыздар. Ушул бала кезден баштап тарбиялап отуруп, анан кийин жогорку жетекчиликке жеткирүү болгон да. Менимче бул эң ишенимдүү, тандалган, өзү тарыхта өзүнүн ордун билген система ушул. Нурмбетов Балтагул Аттакуруч азыркы мезгилде кадырман кадыры бар, элге жакшы сөзү менен таанылган, кайсыл иш-чара болбосун, кандай иштер болбосун, дайыма өзүнүн кеп кеңешин берген, өзүнүн тарбиясын берген, дайыма элге жакшылыктын үрөөнүн сээп жүргөн биздин кадырман аксакалдарыбыздын бири. Агай өзүнүн жасаган эмгектери менен, өзүнүн принципиалдуулугу менен, элге кылган кызматы менен өзгөчөлөрдөн айырмаланып турат. Мен өзүм жаш мугалим болуп шаарыбыздагы мектепте иштеп жүргөндөн эле Балтагул Аттакуруч анда областтык билим берүү башкармалыгынын башчысы болчу. Ал киши дайыма ошол өзүнүн пунктуалдуулугу менен айырмаланчу. Кайсыл жака жолугушуулар болбосун, кайсы жерде болбосун, биз көп ошол мезгилде жетекчилерден угат элек. Нурмбетов Балтагул Аттакуруч ушул андай бир семинар болсун, чогулуштар болсун, дайыма 10 мүнөттө эрте келип турат.
Буну менен эмне айткым келет? Ал киши өзүнүн ишине берилгендиги, жоопкерчилиги, өзүнүн кайсы ишке болбосун өзүнүн дилгирлик менен кызмат кылгандыгы башкалардан өзгөчөлөнүп турат. Жашоодо мындай адамдар чанда гана кездешет. Балтагул Нурумбетовдун бардык ишке жөндөмдүүлүгү, энергиясынын байдыгы, динамикасынын бийиктиги аны бир убакта 2-3 милдетти бирге аткарууга шарт түзүп берчү. Маселен 1991 жылы жетекчилик кызматтарда жүрүп, Кыргыз Республикасынын легендарлуу жогорку кеңешине депутат болуп шайланып, 5 жыл эл өкүлү кызматын бирге айкалыштырып аркалап келген. Жаңы инициативалар менен чыгып, өз мезгилинде эң реформалык кадамдарды жасаган жетекчилерден болгон. Экинчиси ошол илим багытында дагы илимдин доктору, профессору, канча окуучуларды чыгарып, өзгөчө мына биздин Ош мамлекеттик университетине дагы өзүнүн салымын кошуп, бүгүнкү күндө ошо Ош мамлекеттик университетинин камкорчулар кеңешинин төрагасы, андан сырткары ошол мамлекеттик коомдук иштер катары мына бүгүн Кыргызстан элдер ассамблеясынын Оштогу өкүлчүлүгүн жетектеп атат. Ошондуктан мен агайды биринчи кезекте мындай бир өтө тыкан, билимдүү, жоопкерчиликтүү жетекчи катары биз үлгү тутабыз. Ал эми адам катары агайдын адамдык сапаты, агайдын жаштарга болгон мамилеси, улууларга болгон мамилеси, өзүнүн улуумунун өкүлү катары өзүнүн алып жүрүүсү менен ошол эле кезде баягы жаштар менен биргеликте жаштарга дем күч берип, өзүнүн бүт мындай бир сунуштарын айтып, кеп кеңештерин берип келаткандыгы биз үчүн чоң үлгү деп ойлойм. Улуу кичүүгө бирдей мамиле жасагандыгы, эч ким болбосун баягы өзүнүн калыс сөзүн дайым айтып, эч калыс сөзүн айткандан тайбагандыгы, баягы бир күн башка позиция, эки күн башка позиция эмес, агайда ошо туруктуу бирдей позицияда кандай кырдаал болбосун, тигиге жакшы көрүнөйүн, тигиге жаман көрүнүп калбайын деген принципте эмес, туура сөзүн айтып жүргөн биз үчүн өтө чоң, мен үчүн өзгөчө өтө чоң үлгү катары деп эсептейм. Муну менен катар 1992-93 жылы Ош мамлекеттик администрациясынын башчысынын социалдык маселелер боюнча орун басары, 1999 жылга чейин облустук билим берүү жана маданият башкармалыгынын начальниги кызматында иштеп жүрүп, Кара Суу райондук билим берүү бөлүмүнүн башчылыгына которулган. 2001 жылдан тарта Ош мамлекеттик университетинде кафедра башчы болуп иштеп жүрүп, илимий иштерин улантып, жаштарга таалим-тарбия берүүдө, этникалык проблемаларды жеңүүдө, аксакалдардын орду тууралуу доктордук диссертациясын жактап, тарых илимдеринин доктору аталган. 2004 жылы Кыргыз Республикасынын жогорку аттестациялык комиссиясынын чечими менен профессор наамы ыйгарылган. Мындан кийин 4 жыл Сулайман Тоо улуттук археологиялык музей комплексинин башкы директору болуп иштеп, музейдин инфраструктурасын жакшыртууга, аны илимий борборго айлантууга барандуу салым кошкон. Жана республика боюнча биринчилерден болуп, Сулайман Тоо комплексин дүйнөлүк ЮНЕСКОнун баалуулуктар тизмесине киргизүүгө белсенип, 2009 жылы бул максатын толугу менен ишке ашырган. Андан соң Ош технологиялык университетинде коомдук илимдер кафедрасынын башчылыгына келип, бул убакытта профессордун 3 монографиясы, 200дөн ашуун илимий усулдук макалалары, китептери жарык көргөн. Тарыхчы катары, илимпоз катары мага өзгөчө сапатта аябай талапты катуу коет. Анткени ошол илимди баштаганында эле канча жаздың, кайерге бардың, кимдерден интервью алдың, анан кандай макалаларды жазып атасың, ошону сөзсүз өзү келип текшерип, бир сыра карап берип, ошондой катуу талап койчу эле. Андан кийин агайдын башка
окумуштуулардан дейин, анткени мен көп окумуштуулар менен сүйлөшкөм, анткени илимий жетекчи тандагам да. Ошондо башка окумуштуулардан өзгөчөлүгү бул агай аябай мындай мээримдүү, бизге ата да. Мен жетекчи эле эмес, биздин кафедрабыз ата эле кылып алганбыз. Биз баягы башыбыз оорусу деле, тишибиз оорусу деле агай эмне болдук, биз минттик деп эле ыйлап сыктап бара берипчи. Ошондуктан бизге башка илимпоздор эми талапты койгону менен баягы аталар талапты койгондой да. Андан кийин ар бирибизди өзгөчөлүгү катары дагы агай бизден башка отурат болчу 207 кабинеттечи. Ошол жерге чакырып алып ар бирибизди өзүнчө чакырып, ал өзүнчө чоң мектеп да. Өзүнчө чакырып ар бирибиздин көзүбүзчө бирибиздин проблемабызды угузбай, же болбосо бирибиздин көзүбүзчө бирибизге катуу айтпай, бул өзгөчө жогорку сапат деп эсептейм. Бул аталык сапат. Балтагул Нурумбетов эл аралык, республикалык, регионалдык конференцияларда КМШ мамлекеттеринин жана Кыргыз Республикасынын окумуштууларынын симпозиумдарында омоктуу ойлорун ортого салып, өлкөнүн интеллигенциясында салмактуу орунду ээлей алды. Ардактуу агартуучунун эмгеги ар бир иштеген жеринде жогору бааланып, сөзгө алынып, арбын сыйлыктардын ээсине айландырды. Алардын эң негизгилери СССРдин кесиптик техникалык билим берүүнүн мыктысы төшбелгиси, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктысы төшбелгиси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими наамы, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын даңк медали менен сыйланган. Бул мамлекеттик сыйлыктар агайдын кызматтык мартабасы зор экенин айгиленеп турса, ал эми коллективдин, замандаштарынын, элдин сыйлыгы андан да бийик берилери шексиз. Анткени агай адамгерчиликти, адамдык асыл сапаттарды бийик туткан, руханий байлыкты биринчи орунга коюп, ар бир адамга аярлык менен мамиле жасай билген жакшылыктын жарчысы. Профессорду илим жана ишкердик жаатында гана мыкты деп атоо жетишсиз. Анткени ал багбанчылыкты да жолуна коюп, мөмө жемиштин көп түрүн өстүрөт. Түркүн даамдарды аралай басып, өзү да, сөзү да, колу да алтын киши экенине ынанасың. Биздин кадырлуу устатыбыз үй бүлөдө 4 уул, 1 кыздын сүйүктүү атасы, жана небере чеберелеринин мээримдүү чоң атасы, жана Гапыр Мадаминов, Каныбек Исаков, Турсун Мамат Абжалов, Бекмурза Зулуев, Кудайберди Кожобеков, Нуржигит Кадырбеков баштаган абройлуу инсандардын үлгүлүү устаты. Жаратканыбызга чексиз шүгүрлөр келтиремин. Эл сыймыгына ээ болгон атанын кызы болуу бул мен үчүн баа жеткис сыймык. Эркелеген телегей тегиз балалыгыбыз үчүн, акыл насаатка толгон тарбиясы үчүн чексиз ыраазымын. Атамдын берген тарбиясынан бир туугандарымдын баары үй бүлөдө, дос курдашка, тууган урукка, жумушта баары менен болгон мамиледе түз, жашоодо жасоокерсиз, адамгерчиликтүү, кичипейил, жароокердик сыяктуу бийик сапаттарга ээ. Менин атам апабызга арулуктун, бакыттын бүлөсүн камсыздай алды. Апам ар дайым мен бактылуумун, шүгүр дечү. Апам экөө ынтымактуу, сүйгөн жар, жан дос, күйүмдүү бир туугандай ар дайым аярлап, бири-бирин колдоп, сыйлашып, жашап өмүр сүрүштү. Негизинен биздин ушул ийгилигибизде жетишкен бул атам жана апамдын ийгилиги деп билем. Үй бүлөдө бүт болуп аткан ийгилик, жакшылык жана мен көрүп аткан жанагы иш деле эмес, дос жардын ортосунда бүт жакшылыктарды себепчиси жана мени өзүнүн акыл насаатын айтып, кыргызча айтканда атам менин тоом, жана кыргыздарда бар го тоого карап баарыбыз өзүбүздү түздөйбүз, ушундай тоодой бийиктейбиз. Ушу менин тоом деп айта алам. Атам очень добрый человек, очень справедливый. Я, когда сюда только пришла, как новая невестка, младшая невестка, была удивлена тем, что, даже не то, что удивлена, восхищена тем, что у него очень жизненные принципы, не такие, как у всех, наверное. Это в первую очередь сплоченность семьи, поддержка, уважение к старшим, к младшим. И он любит, чтобы всегда везде был порядок.
Чоң атам өзгөчө адам. Көп кеңештерди чоң атамдан алабыз. Өзү кичинекей кезибизден бери биз менен акыл насааттарын бөлүшүп, жакшы жакка тарбиялап десем жаңылышпайм. Андан сырткары ушу кызым алдыңда кичинекей нерсеси жатса дагы эч аттап өтүп кетпе деп айтат. Чоң атамды аябай жакшы көрөбүз, узакка кетсе да аябай сагынабыз. Ушул үйгө келип эле чоң атам кайыл жакта деп аябай сурайбыз. Азыркы мезгилде Кыргызстан Калк Ассамблеясынын Ош облустук бөлүмүн башкарып, Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде профессор катары студенттерге билим берип, агартуучулук кызматын арыштуу улантууда. Балтагул Аттакурович кайсы жерде кызмат кылбасын, ал жердеги коллективдин ынтымагын бекемдеп, кыргыз элинин нукуран нарк насилин карманууга, жайылтууга, жаштарга туура таалим, тарбия берүүгө далалат кылган. Өзүнүн өмүрүн өлкөнүн өнүгүүсү, элдин келечеги үчүн арнап келе жатканы үчүн алкыш айтып таазим кылабыз. Ден соолугу жакшы болсун, бала бакырасын, неберелеринин урмат сыйына ээ болуп, узак өмүр сүрүп, Ош мамлекеттик педагогикалык университеттин коллективинин ынтымагына өзүнүн чоң салымын кошот деген ойдомун. Бүгүнкү 75 жылдык кутман курагыңыз куттуу болсун. Мына уулдарыңыз, келиндериңиз, кыздарыңыз, күйөө балдарыңыз, неберелериңиз Кыргызстандын адам эмес, СНГ эмес, тиягы Америкага чейин жетип, кулач жайып, ошолордун өзүңүзгө жылуу сөзү, ысык чайы, жумшак төшөк салынган төрү насип кылсын. Урматтуу Балтагул Аттакурович, сиздин кутман курак 75 жылдык юбилейиңиз менен чын жүрөктөн өзүмдүн атыман, жамааттын атынан чын жүрөктөн куттуктаймын. Сизге бекем ден соолук, кажыбас кайрат, коомубузда дайыма өзүңүздүн элибизге айткан кеп кеңештериңиз менен насааттарыңызды айтып, эл алдында дайыма бактылуу өмүр сүрүшүңүзгө тилектешмин. Дайыма арабызда кадырлуу аксакалыбыздын бири катарында жүрүшүңүзгө мен тилектешмин. Биринчи кезекте мен ушул юбилей менен чын дилимден өзүмдүн атымдан, жалпы Ош мамлекеттик университетинин жамааттын атынан куттуктап кетем. Агайга каалоорум биринчи кезекте ошол ден соолукта болсун, үй бүлөсү менен, балдары, неберелери менен дайым тынч аман болсун. Ошол бизге ошол буга чейин кандай кеп кеңешин берип, өзүнүн бүгүнкү күндө дагы аткарып аткан иштери бар. Ошол иштеринин дагы мындан ары улантып, дагы көптөгөн миңдеген ушул жаштарды тарбиялаганга, жетекчи катары тарбиялаганга, илимий кызматкер катары тарбиялаганга, окутуучу катары, мугалим катары тарбиялаганга өзүнүн салымын мындан ары дагы талыкпастан кошо беришине мен тилектешмин. Кутман курагыңыз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун, кадырыңыз мындан да бийик болсун, ден соолугуңуз бекем болсун, дайыма сиздин жолдоруңуз, асманыңыз, көңүлүңүз ачык болсун. Сизди дайыма жакшы инсандар курчап, жакшылык сөздөрдү, жакшы тилектерди айткан болсун. Ал эми сизди дайыма ийгиликтер, жакшылыктар коштоп жүрсүн агай. Сиз менен сыймыктанабыз, сизди урматтайбыз, сыйлайбыз. Дайыма бар болуңуз агай. Балтагул Аттакуровичке ден соолук каалайм, дагы өмүрлүү болсун. Кутман курагын куттуктайм. Сиздин юбилейиңиз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздин эл жер үчүн, кийинки муундар тарбиялаш үчүн илим билим тармагындагы реформалар жасоодогу мээнетиңиз аябай чоң. Коомдук ишмер катары, саясий ишмер катары, агартуучу катары, илим пост катары, ошондой эле элдердин, улуттардын ортосунда ынтымакты бекемдөөгө багытталган долбоорлордун түзүүчүсү жана ишке ашыруусу катары абдан чоң салымдарды кошуп атасыз. Кыргызстандын өнүгүшүнө, адамзаттын жакшылыгына. Ушул таскаңыздан жазбаңыз. Жаш курак бул болгону биологиялык жакта сиз абдан жаш көрүнөсүз. Ошол эле мезгилде математикалык цифра гана деп эсептейм. Сизден дагы көптөгөн иштерди күтөбүз. Кудай күч кубат берсин.
дайыма кызматыңыздабыз, акыбаттарыңыз каржыс, баарыбызга насип этсин. Агайдын зоболосу дагы зор болуп, ак эмгегинин шарапаты асыл журтуна тие берсин. Жараткандын насиби менен кутмангарлыктын төрүндө үй бүлөсүнөн, замандаштарынын сый урматына бөлөнүп, шакирттеринин ийгиликтерине маарып, дөөлөттүү карылык сүрүүсүн каалайбыз. 75 жаш, кутман курагыңыз кут болсун. Балтагул агай, аяр жетекчи, кадырлуу инсан жана мээримдүү устат.